Анарбек Токтосуновдун мугалимдик тажрыйбасына 40 жыл, 29 жылдан бери директорлук кызматты аркалаган Токтосунов учурда Жалал Абад шаарындагы номер 4-мектеп гимназиясын жетектейт. Өз ишине так, чыгармачылык менен мамиле кылган агартуучу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, билим берүүнүн атилишиниге өңдүү бир катар наамдар менен сыйланган. Мектепте чындыгында иштеш жылдан жылга татаалдашып келип атат. Окуучулардын көз карашы, анан азыр илгери убакта союз убагында да балдарга келген информация мүмкүн азыркы күндө балдар кабыл ала турган маалыматтар өтө көп болуп калды да. Биздин Жалал Абад шаарынын мэриясы мугалимдерге болгон эмеси камкордугу башка эмеге шаардагыга салыштырмалуу, райондорго салыштырмалуу чындыгында башка өзгөчө. Мына биздин мугалимдердин коммунальный услугасына жардам болуп атат. Анан жылына мына мугалимдердин байрамына карата азыр 3000 тегерек деп атат. 3000 тегерегинде мугалимдерге берип атат. Ал эми шаардагы Роза Азимова атындагы орто мектебинин мугалими Чынара Бакирова кыргыз тили жана адабиятынан сабак берет. Ал бул кесиптин арты менен окуучулардын, ата-энелердин сый-урматына ээ болгон. Окуучулар менен иштеген кызыктуу экенин айткан мугалим кичинекей кезинен тарта дал ушул кесиптин ээси болууну самаган. Ушул мугалимдик кесипти тандап алгандан баштап эле бир да башка жумушка деле өтпөдүм, башкага деле ойлонуп отурмун, айлыгынын азына деле, көптүгүнө деле кайыл болуп ушул кесипте иштеп келе жатам. Балдар менен иштеген ушунчалык кызыктуу, анан бара балдар менен иштегенди дагы үйдөн дагы ойлоном да, кандай кылып кантип эмне үчүн ушул бүгүн таарынып кетти, бүгүн ушул кубанып кетти, ушул кичине ушул таарынып кетти, эмне үчүн деп үйгө барып алып деле ойлоно берем да, кээде анан келгенден кийин эртеси күн ошол окуучуга дагы келип эле карайм да, ошол окуучу бүгүн кандай келди экен деп, аны ошол менен тил табышканга аракет кылам. Түйшүктүү кесипти аркалаган мугалимдерге шаардык бийликтен да колдоо көрсөтүлүп келет. Каладагы мугалимдерге коммуналдык төлөмдөр үчүн колдоо иретине ай сайын жергиликтүү бюджеттин эсебинен 500 сомдон берилет. Андан сырткары мугалимдердин кесиптик майрымына карата жылына бир жолу берилүүчү каражаттар да каралган. Шаардык деңгээлдеги иш-чараны 8-октябрга калтырганбыз. Анан ал иш-чарабызда биз шаардык билим берүү тармагынын кызматкерлеринин баардыгын куттуктап, анан ийгиликтерге жетишкен мугалимдерибизди өзгөчө белгилеп, ошол жерде шаарыбыздын ардак грамоталары менен дагы аларды куттуктап кетебиз. Ошондой эле ал жерде концерттик программалар да болот. Эске салсак, Жалал Абад шаарындагы мугалимдердин кесиптик майрамы быйыл 8-октябрда белгиленет. Ага карата атайын иш-чара уюштурулуп, ишмердүүлүгүндө мыктылыгын көрсөткөн мугалимдерге ардак баракчалар, төш белгилер, баалуу сыйлыктар тапшырылат. Элиза Капарова, Аскарбек Исабаев, Жалал Абад шаары.